Бүгүнкү кырдаалда өлкө аймагында жардамга муктаж жарандардын саны көбөйдү. Ошол эле учурда муктаждарга жардам колун сунган ыктыярчылар да четтен чыгууда. Буга чейин жөнөкөй жарандарга медицина кызматкерлерине түрдүү жардамдар көрсөтүлүп келсе, эми билим берүү кызматкерлерине да гуманитардык жардам көрсөтүлүүдө. Билим берүү жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Сүлүктүү шаардык комитети тарабынан аз камсыз болгон турмуш шарты оор агартуу тармагынын кызматкерлерине жардам берилди. Профсоюз уюмдарынын жогорку органдарынын сунуштары менен Сүлүктүү шаардык билим берүү бөлүмүнө караштуу билим берүү мекемелеринде эмгектенип жаткан турмуш шарты оор, ооруган жана зарыл муктаждыгы бар мугалимдерди аныктап, ошолорго жардам берүү максатында профсоюздук комитет тарабынан атайын буйрук иштелип чыгып, жана ошол профсоюздун комитеттин финансылык мүмкүнчүлүгүнө жараша 22 мугалимге материалдык жардам көрсөтүлдү. Un, май ошол атайын дүкөндөн алып берилди. Жана андан сырткары акчага муктаж, ошо дарыланууга, дары-дармек алыш үчүн дагы билим берүү кызматкерлерин аныктап чыгып, аларга акчалай түрүндө жардам берилди. Бүгүнкү күндө ушул март айынан баштап апрелге чейин 14 мугалимге 2000 сомдон акчалай жардам берилди. Алардын жалпы суммасы материалдык жардам 45 000 сомдук, анан 14 мугалимге 2000 сомдон 28 000 сомдук акчалай жардамдар берилди.